Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп. Ар бир адамдын жүрөгүндө ыйык максаты болот. Бүгүн сиздер менен ушул ыйык максат деген темада сөз кылабыз. Ыйык максат фондунун негиздөөчүсү ошол жаштардан чогулган. Кыргызстаныбызга 2005-жылкы жигиттер, кыздарыбыз ошол ыйык максат деп фонд ачышып, элибизге, жерибизге кызмат кылып келет. Бүгүнкү биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн ошол негиздөөчүлөрдүн бири Шайырбек уулу Байтемир келген. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Анан ушул биринчиден орозоңуз кабыл болсун. Негизги буга чейин көп иштерди жасап келдиңер. Ошол кайрымдуулук иште баягы былтыркы орозолордо абдан баягы ооруп аткан, шифа издеп жүргөн биздин балдар кыздарыбызга деги эле ушул ыйык максат жөнүндө айтып берсеңиз. Ошо биз былтыр өзүңүздөр билгендей эле жана 3 бала кыз болуп чогулган. Аслан, Байхан, Хамза. Анан биз ошол убакта жыл болуп чогултуп берүү бул неме болуп кетти. Модага айланды. Модага айланып кетти. Анан биз да ошол балдар жалышып калышты. Биз да ошо ал облустан бир 10 чакты бала келип видео обращение кылдык. Ошо 2005-те чогулалы тигүү. Ал бир күндө эле уже почти WhatsApp иштебей калды. Өтө көп болду орозондо. Жаштар көп экен, 2000ден ашык, 2005-те бар экен. WhatsApp группа иштебей, заблок болуп, анан чечишип, ошо группа ачып чогулуп, 10 күндөй чыктык башыягы. Ошо 10 күндүн ичинде бир 1,5 миллионго жакын акчаны чогултуп бериптик. Анан ошодон бери мындай таанышып, неме болуп калып, жакшы иштерде ар жакшы жүрүп, анан өзүбүзгө ошо ой келди, ошо фонд ачалы 2005-теден 7 облустан эметкен деген. Анан ой келип, ошо 2023-жылы июнь айында ыйык максат деген фондду ачтык. Сон, Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Демек, бул 7 областын 2005-те ачып турсуңар да? Ооба, 7 областын 2005-те ачтык. Ошол ар кимдин өзүнүн эмеси бар, идеясын айтат, немесин айтат. Ошо эң азыркы убакка чейин иштеп келди, ушу карыялык үйүнө, балдар үйүнө, ушу жашылдандырууга иш алып. Демек, Алла разы болсун. Ошол жердеги идеяларды чогултуп, анан спорт оюндары, ошол балдар үйүнө, карлар үйүнө кайрымдуулук кылып, негизги максат бул кайрымдуулук кандай мындай ыйык максаттын кайсыл тармактарда да иштерди алып барасыңар? Азыркы ушул көбүнчө балдар үйүнө алып барып жатабыз, анткени карылар үйүнө да башка мечит тазалоо, ушу шаарыбызды көрктөндүрүү, көчөт отургузуу, анан ушу айтылгандай эле ушу жана дагы азыркы учурда идея болуп жатат, ушу биринчи жардамды үйрөнүүнү, жер титирөөдө үйрөнүүнү, чет мамлекетке барганда кандай кылыш керек, ошону да эметкен, кошконго аракет кылып жатабыз. Жакшы. Демек, ошол негиздөөчүлөр аттары кимдер? Командада кимдер бар? Командада көп. Кайсыл окуу жайдан, кесиптери, факультеттер башка болсо керек? Факультеттер ошо ар облустан Баткенден бул Бекмырза деген ал учурда Кыргыз медицина академиясынын 3-курсунда окуйт. Жана ошондой эле Алтынай деген кызыбыз бар. Ал Шенар Арабаев атына педагогика университетинде окуйт, факультетинде. Жана ошондой эле мен Бишкек автомобиль жол коллежинде окуйм. Демек, акыл жаштан, асыл таштан дейт кыргыз. Ошол бул баягы силердин негизги максатыңар мекенибизге ошол максатыбыз ыйык болсун. Эртеңки жаштарга, өсүп келаткан балдар кыздарыбызга бир үлгү өрнөк болсун деп жасап атасыңар да. Анан келечекте пландар жөнүндө айтып берсеңер. Келечекте пландар ушу ыйык максатты 7 облуска ачуу болуп жатат. Азыркы учурда Ошто ачылды. Ошто да кызмат көрсөтүп жатат. Деги эле Кыргызстаныбыз бул дүйнө жүзүндө да башка дүйнө жүзүндө да ачылайын деген ойлор бар. Бул жерде көптөгөн немелерди киргизип, анын ичинде биринчи тез жардам, жер титирөөгө дайындык жана ошондой эле
спорт ден соолукту чыңдоо, бул спорт оюндарынын уштугу, улуттук оюндарды анын ичинен улуттук оюндарды таанытуу жана ошондой эле кыргыз тилин таңазалоо. Son, Allah razı olsun. Анан өткөндө чоң иш-чара кылган футбол боюнча ошо. Футбол боюнча дагы облас аралык ынтымакка чакыруу, сонун иш-чаралар болуп атат. Анан ал жерде жөн эле тим болбостон китептерди белек берүү, ынтымакка, ыйманга чакыруу. Анан ушул жалпы силер менен волонтер болуп иштеп, өткөн жылкы орозодо канча адам кызмат кылды? Алар кимдер? Орозодо ушу полный Бишкекке кошулуп 2000ден ашык волонтер келишти. Алардын көбүн унутуп деле калдык. Көбү менен жакшы мамиле эдебиз. Ошто болсо 1,5 ашык волонтер кызмат кылышты. Таласта 300дөн ашык волонтер кызмат кылышты. Булар жалаң 2005-терби же башка жылдары башка? Башка жылкылар да бар. 2005-терден биз основной региондордо кыдырып жетиштик. Жети областы. Жети областы. Кандай болду? Элдин көз карашы силерге? Элдин көз карашы өтө болуп, мен да быйыл мындай иш-чараны биринчи жолу мойнуна алган ушу өтө оор болду. Жалпы эле адес бир гана зекет бала айып кетсин деген да ой болду. Анан волонтерлор үчүн силер да неметип атсыңар деген ой болду. Бир өтүп калдык, бир ооз ачуу болуп калган. Анан магазинден суу алдык, анан бир кафенин администратор чакырып келгиле, тиги бул силерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз, тиги бул ушунча неметип кеттиңер, биздин немебизден ооз ачып кеткиле деди. Ошол эң эсте калган учур болду. Демек, элдерди мындай мээримдүүлүккө, кайрымдуулукка үйрөтүп атасыңар да? Ошол силерге жанагы балдар, кыздар ооруп калып, жанагындай кайрымдуу колдорду көрдүңөр, жүрөктөрдү көрдүңөр. Анан силер менен чогуу да ошол ооруп калган бир туугандар дагы чогуу жүрүп аттыбы, кандай болуп атты? Туугандар да чогуу жүрүп атты. Өтө сонун болду. Элдин да немеси саат 2-3гө чейин жүрдүк, байкелер да неме кыла албаса да келип кака жеткиз коюйн, баарыбызды тең жеткизип үй немелерге полный көтөрүштү. Кээ бир тамагын алып келип атты волонтер үчүн деп. Неметкенде волонтер жеткизип атты, кээ бир китеп белек, да башка жактан немелер болуп атты, өтө көп. Хадиялар болуп атты, кийим берип атты, бут кийим берип атты. Колдон келген берди деп ойлойм, кыргыз эли. Бит-бижикти деп ойлойм ошол убакта. Ушул акчалар чогултуп берип, ошол баягы алтын колуңар менен керемет ошол акчалар менен чогултуп, анан баягы ооруп аткан комиссия менен өтүш берип аттыңар да акчаларды. Анан ошолор сүйүнүп, мындай баягы сүйүнгөндө көзүнөн жаш алат эмеспи? Анан силерде кандай сезимдер болуп атты командаңарда? Өтө көп убакыт болду. Ушу жок дегенде бул ар ким өзүнүн немесин, убакытын эмерип чогулганда өтө сүйүндүк. Ушу биз ошол акча өзүбүздүн эмебизге эмес, ошол акча чогулганына сүйүндүк да. Бул биздин колдон келет экен, кыргыз эли бүт-бижикти жалгыз эмес экен, чогултса болот экен деген ой да жанды да, үмүт жанды да. Демек, ошол ыйык максат менен жалпы мүчөңөр, тайпалар, группаларыңар бар. Анан ар бир маселе болсо ошол группага салып чечесиңер да? Полный группага чечебиз, идеядан айткыла дейбиз, мындай офлайн жолугабыз көбүнчө. Ушундай пикир неме. Башка фонддор менен да уже кызматташып баштадык. Ушуна жакшы. Анан өзүнчө мындай чогулуп сабактарды кылып турасыңар. Сабактарды кылып турабыз, тренингтерди. Мечиттерди тазалап турабыз, балдар үйүнө, карлар үйүнө да барып турабыз. Мечиттерди тазалап, ушул карлар үйүнө силер өзүңөр идея кыласыңарбы, же алар чакырышабы? Жок, өзүбүз идея кылабыз биз. Алар чакырышпайт. Чакырышпайт, Демек, аларга деле жакшы да баягы тазалап, баягы сооп алайын деп атасыңар. Анан чогуу барганда ошо бир мечитке мисалы тазалаш үчүн канча адам барасыңар? Көп бардык, эң көбү 15 адам. 15 адам. Демек, ошол 15 адам болсо бир мечитти кайсы мечиттерди тазаладыңар Бишкекте? Бишкекте Махмуд Кашкар мечитин тазаладык. Абесной жактан мечитти тазаладык. Тиги Абая мечитин тазаладык. Баягы анан ошол Каржар үйүнүн үмүт үйүндө кызмат кылдык. Тазалап, жардам берип. Демек, ошол силер иш жасап кылгандан кийин ошол жердин жетекчиликтерине ыраазычылык билдирип, бир жакшы каалоо тилектерин айтса керек.
жетекчилер өтө жакшы кабыл айтат да, келип тургула, колдон келишинче айтат ушу бир Алланын үйүнөн бир чоң ким кыл алып чыкса бир чоң таштан алып чыкканга барабы деп тимдей ошентип болушат. Интернеттеги ошол силерди баягы биз дагы волонтер бололу, ыктыярчы бололу, ыйык максатка кошулалы десе кантип табышат интернеттен? Ыйык максат дагы өзүбүздүн телефон номурубуз бар, ошол жака жазса болот. Анан Бишкекте ыйык, эгер Бишкектен болсоңуздар ыйык максат Бишкек деген аккаунтка карасаңыздар болот. А Оштон болсоңуздар ыйык максат Ош деген аккаунтка карасаңыздар болот. Демек ошол күнү түнү кайрылса болот, Болот, күнү түнү ачык. Демек азыркы подписчиктер канчага жетти? Азыркы подписчигибиз биздики 226 подписчик болду. Бүт нөлдөн баштаганбыз. Бишкектин аккаунту, ал эми Оштун аккаунтунда 736 катталуучу бар. Нөлдөн баштады. Нөлдөн баштады. Ошондо канча айдагы аралыктагы жыйынтык? Ошондо июндан бери 7-8 айдан бери жыйынтык. 8 айдан бери. Демек ошолордун баардыгы жандуу. Жандуу бүт. Видео роликтер тартып салып турасыңарбы? Эмне маалымат бересиңер элге? Кандай кылып бересиңер? Биз элге кайрабыз биринчи ушундай жакшылыкка неметкен чогуу барып келсе да болот биз менен. Мисалы спонсор чогуу алып өстөргө алып келишет. Анан кээ бир бара албай калышат, ошо бара албагандарга видео отчет кылып чыгарып коебуз. Сиздин аманатыңыз жетти деп. Демек, Кудай буйрса, силер мындай ошол ыйык максаттын тегерегине чогулган адамдарга дагы мындай келечектеги ошол жети облас болуп атпайбы? Анан кандай кварталда чогуласыңар же айда жылдабы кандай? Биз ай сайын айына 2-3 жолу жолугабыз. Жолугуп маселелер чечип неме болуп калса. Спонсор менен неме жолугабыз. Ушу ал жак биз биринчи балдар үйү менен байланышабыз. Канча бала бар, канча жашта, ошол жөнүндө маалымат алгандан кийин анан жолугуп, эмне кылсак болот? Көбүнчө балдарга витамин көп нерселерди алабыз. Памперс, самын, основной мыламойка. Анан бүт баарын эзептеп, анан чогулуп, анан спонсорго айтып, анан сон алар болсун. Демек, спонсорлоруңар көппү? Демеушүлөр кандай? Кыргыздар элеби, кимдер? Демеушүбүз көбүнчө жаштар эле өзүнчө. Основной кыргыздар кээде немеден да келип калышат, ушу чет жактан да. Өзүбүздүн эле мекендештер, Туркияда иштеген, Москвада иштеген мекендештерден салып турушат. Алардын деле көпчүлүгү жаштар. Көпчүлүгү жаштар, өзүбүз кылаттуу. Келечекте ошо өткөндө дагы силердин мүчөңөр менен сүйлөшүп калсак айтып аттылар, ошо келечекте китеп конкурстарын уюштурабыз. Анан жакшыдан жашыл бак калат деп баягы көчөт отургузабыз. Ошолорго дагы балдар үйүнө, каарылар үйүнө, медресеге баягы ошол жети обласка көчөт отургузабыз деп. Ушул жөнүндө пландар кандай айтып берсеңиз кененирээк. Биз өйдө өтө чоң кеңештик. Азыркы учурда дарактар көбүнчө эле кыйылып, көп эле мындай жарак абалдан чыгып калыптыр. Көбү баккулап, неме картайып. Биз ошо азыр заман өнүккөн заман экен, биз ошо фотосинтез көп бактарды тиккенге аракет кылып жатабыз. Кычкылтек көп бөлүп чыгарган бактарды. Анан аларды да мындай сугарганда да мындай тамчылатма сугаруу менен. Биз үнөмдүү баягыдай эле сугаргандай эле полный арыкты жыгып келебиз, ал өзүбүзгө зыян экен. Анткени суунун көлөмү жылдан жылга азайып атат. Ошондой чечтик. Анан билим бул китеп окуган жаштар азайып баратат акыркы убакта. Ошо китепте пайдалуу беректердин эмеси ушу китеп окуган адамдардын санын көбөйтүү болуп саналат да. Сон Байтемир мырза, биздин ошол 4 мүнөттөй убактыбыз калды. Убакыт тез өтүп кетти. Мынакей максаттар өтө күчтүү. Келечекте буйрса мен ойлойм бул нерселерди мамлекетке чоң салым да. Көчөт отургузабыз деп атасыңар, балдар үйүнө, каарылар үйүнө, жерлер өтө көп Кыргызстанда, ошол кайракы жерлерге. Анан бул түшүмүн берсе, экологиябыз таза болот. Ал ошол отургузган жерден Кудай ошол балдар үйү, каарылар үйү болсун. Алар жешет, сатат. Бул чоң жакшы көрүнүш. Эми буйрса ошол жалпы эфирибизди жыйынтыктап, бүгүнкү ыйык максат темабызды жыйынтыктап, көрүүчүлөргө, угармандарга ошол эфир жыйынтыктап жакшы бир соңку каалоо тилектер болсун.
Ошо стерге да чоң рахмат. Көп жаштардын эметип, башын биржиктип, көптөгөн акыл насаатыңыздарга чоң рахмат. Ошо Жетчи каналдын коллективине да чоң рахмат. Ушундай чакырып бизди интервью алган үчүн. Анан ошо жаштарга да ушу айтарым, көбүнчө ыктыярчылык кылгыла, жакшы окугула. Ыктыярчылык бул жөн гана кызмат эмес. Анткени азыр акы алган адам деле ыктыярчылык кылбайт. Жан дүйнөсү менен ышкат. Ыктыярчылык бул жан дүйнөсү менен кылган адам деп ойлойм. Амал менен жан дүйнө. Ошол жерде жана силердин балдарыңарды, кыздарыңарды көрүп атпайбы? Шаркан буркан болуп, тердеп, кургап келип баягы салымдарды кошуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек мен ойлойм бүгүн ушул Байтемир мырза айткандай, булар жашта болсо баш сайып болуп келип Кыргызстанга салымдарды кошуп атат. Демек мен ойлойм өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштарын карагыла. Жаштары билимдүү, илимдүү, ыймандуу. Анан ушул Байтемир сыяктуу азамат кыздарыбыз бар. Кыргызстандын келечеги керемет, көркөм Кыргызстан болот, Кудай буйрса. Силерге чоң рахмат, орозоңор кабыл болсун. Ушул жалпы жамаатыңарга рахмат. Өлкөбүзгө чоң салым кошуп атасыңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн бүгүнкү ошол орозодо 30 саак теле долбоору соңуна келип калды. Ыйык максат деп ушул жаштар чоң иштерди жасап атат. Демек, биздин мамлекет дагы, жогорку кеңеш дагы, балким өкмөт дагы ушул жаштарды кабыл алып, булардын идеялары өтө көп. Кыялымда Кыргызстан деп бардык нерсе идеядан башталат, амалдан башталат, ниеттен башталат. Демек, бул балдарды дагы колдоп, кызыктырып, стимул берип, шыктандырып, бул жаштарыбыз менен дагы эртеңки келечек, бүгүнкү иштен эртеңки келечекке багыт койгон керемет уул кыздарыбыздан, ушуларга талим тарбия берген ата энелерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардыгы талим тарбиядан болот. Өз сөзүндө айткандай, кээде акча берсең деле ал ишти жасабайт. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз да соңуна келип калды. Кыргызстаныбызга бардыгыбыз салым кошолу. Ошондо Кыргызстаныбыз өнүп өсөт. Кыргызстаныбызга ынтымак, ыйман, анан ушундай билимдүү, илимдүү, ыймандуу жаштар болсо, Кыргызстандын келечеги керем болот. Кийинки эфирден амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.